Өкмөттүн бир жылдык отчету 2 күн жогорку кеңеште талкууланды. Бир катар кемчиликтерге карабастан эл өкүлдөрү аткаруу бийлигинин ишин колдоп беришти. Ошондой эле жума ичинде Кызыл-Омпол уран кенинин айланасында кызычуу урчуду. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде апталык маалыматтардын корутундусун камтыган Жума Баян аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев, алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Абалгазиев башында турган өкмөттүн бир жылдык иши канааттандырарлык деп табылды. Пайдасынан зыяны көп Кызыл-Омпол уран кенинин айланасында кызычуу урчуду. Үн катпаган президент менен өкмөт коомчулук тарабынан сынга кабылды. Бийлик өзөрү ошентип элди деген тукуруп салып туруп, анан аягында митингтерди кантип басаарын билбей, анан саясатташтырып ийет өзү. Жаздын келиши менен жанданган митингдер. Азыр апрель айына чейин 11 митингге уруксат суранды. Мектептердеги акча чогултууга каршы чыккан ата-энелер. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2018 жыл үчүн отчетун 2 күн талкуулагандан кийин ага канааттандырарлык деген баасын берди. Бир гана депутат Исхак Масалиев өкмөт начар иштегенин айтып, анын иши оң бааланышына каршы чыкты. Негизинен Ысык көлдөгү уран кенине байланыштуу жагдай, тышкы карыз, инвестициянын өлкөдөн чыгарылып кетиши, кадр саясаты, өкмөттүн өз түзүмү тууралуу суроолор берилип талкууланды. Бирок туура бир жыл мурун дайындалган Абалгазиев башында турган министрлер кабинети натыйжалуу иш көрсөтө алган жок. Алардын иши коомчулукта да сезилбегендей. Азыркы өкмөттүн жетишкендиги катары жумушун эптей албаган министрлер менен акимдердин ээлеген орундарынан айдалгандарын көп болгондугун айтсак болот. Тактап кетсек, өкмөт башчы ишиндеги кемчиликтер үчүн 6 министрди, 13 жетекчини жана 13 акимди кызматынан айдаган. Ички дүң өнүмдүн 3,5%га көбөйүшү албетте көңүл жылытат. Ооз көптүр айтылганы менен анын канчасы мамлекеттик казынага түштү, канчасы түшпөй калды? Көпчүлүктүн кызыккан суроосу. Ошол эле учурда былтыр чет элдик түз инвестициялардын келиши $570 миллион түзүп, 7,6%га азайган. Абалгазиев түз инвестициялардын азайышын бул бүтүндүү дүйнө экономикасындагы маселе деп баалады. Өкмөттүн 2 күнгө созулган отчету тууралуу кененирээк Дүйшөн Сарсенбековдун материалында. Жогорку кеңештин негизги экранында графика коштолгон чексиз сандар. Муну көрүп Абалгазиев башында турган министрлер кабинети бул жолку угууга өзгөчө даярданган экен деп ойлойсуң. Анткени быйыл санариптештирүү жылы эмеспи. Бирок премьер-министрдин бул жолку маалыматы мурдагылардан эч өзгөчөлөнгөн жок. Бирин серин сандар эле өзгөрбөсө, калганы ошол бойдон. Орун алмашканы менен сумма өзгөргөн жок. Өтө эле көзгө көрүнгөндөй кадам байкалбайт. Абалгазиев бир жыл мурун өкмөт башына жаңы келгенде өлкөдөгү көйгөйлөрдү жакшы билерин айтып, чечүүгө билек түрө киришерин айткан эле. Көрсө премьер шашып айтып алыптыр. Эми иштеп баштайт экен. Анткени менен коомчулуктун аткаруу бийлигинин ишине анчейин деле ичи чыкпайт. Бул министрлер кабинетинин жетекчиси үчүн өкүнүчтүү эмес, тескерисинче дем күч кубат берет дейт. Калктын ишеним индекси 0,16%га төмөндөгөнү, бирок бул мыйзам ченемдүү жана объективдүү процесс деп ойлойбуз. Бул көрсөткүчкө өкмөттүн пиар менен алектенбей, тынымсыз иштей бергендигинин таасири болдуго деп ойлойбуз. Премьер-министрдин отчетун угуп, өлкө болуп көрбөгөндөй өнүгүп жаткан экен деген ойго келесиң. Бирок элдин жашоосуна саресип салып көрсөң, карапайым калк менен эч кимдин иши жоктой туюлат. Кээ бир көрсөткүчтөр оозду ачырат. Маселен, өткөн жылы өлкөгө келген туристтердин саны айга жетсе жетет, жерге жакындабайт. Мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүн жабууда депутаттардын бир катар доосу бар. Көпчүлүк эл өкүлдөрү бюджеттен оңго солго жумшалган каражаттардын далили менен келтиришти. Өкмөткө келгенде бир жылдан ашса да иштин жаңы баштап жатканын айткан министрлер кабинетинин башчысы эске алабыз, карап көрөбүз деген жооп болду. Бир жылдан бери ойлонду тастардым. Буга чейин вице-премьер болуп бир жыл ашык отурдуңуз. Бүт бар. Бышып келет алсам. 10 секунд. 2 жыл 3 жылда эми бышпаган качан бышасыңар эми? Кандай болду бул? Өлбөдү эми? Уят го. Көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун үстүндө иш солгон. Бул маселе келгенде министрлер кабинети түрдүү шылтоону айтып кутулат. Жогорку кеңештин жыйынында Абалгазиев статистика комитетинин маалыматына таянуу менен сандык көрсөткүчтөргө токтолду. Кыргызстандын экономикасынын 24% көмүскөдө. Ушунун себебинен ички дүң өнүмдү алганда 160 миллиард сом көрсөтүлбөй калган. Жылына көмүскө экономикадан бюджетке 40 миллиард сомго жакын салык өлкө казынасына түшпөй калууда. Өкмөт башчы белгилегендей мамлекеттик
кызмат көрсөтүүлөрдү электрондоштуруу менен көмүскө булактардан түшчү кирешилердин көрсөткүчү 20 миллиард сомго чейин кыскармак. Бирок экономисттер статистика комитетинин көмүскө булактар боюнча сандары реалдуулукка жатпайт дешет. Башка каржы булактардын иликтөөлөрү менен салыштырып караганда ортодогу айырмачылык бир топ эле төмөн болуп чыгууда. Маселен, Дүйнөлүк банк жүргүзгөн изилдөөсүндө ички дүң продукцияны алып караганда 50-60% түзөт. Я просто поняла, что Статком, когда делает оценку, он как бы не тратит... Биз билебиз, Статком бир ишке баа берерде же изилдөө жүргүзүүдө каражат же олуттуу күч жумшабайт деле. Бейрасмий маалыматтарды өз алдыларынча чогултпайт. Алар администрациялар берген маалыматтарды топтоп көрсөтүп коет. Комитет берген көмүскө экономиканын ички дүң өндүрүмдөргө тийгизген таасири 24% дегени бул бейрасмий көрсөткүч эмес. Башка иликтөөлөрдө мындан да көп. А других данных у правительства нету. И поэтому они говорят, у нас неформальный сектор 24,5%. Өкмөттүн ички дүң өндүрүм 3,5%га өстү дегени менен депутаттар буга кубануунун кереги жок дешет. Башка мамлекеттерде экономика 4%дан ашканда гана өсүү болду деп эсептелет. Дагы да болсо министрликтерде реформа жүрбөй, коррупция азая элек. Калк өзгөрүүнү күткөнү менен азырда ал байкалбайт. Электрондук өкмөт түзөбүз деген аракеттен кабар жок. Ушуларды эске алганда жакшы жагына караганда аткаруу бийлигине наразычылыктар жогору. Эксперттер белгилегендей, өкмөт убактысын жөн кетирбей, чечкиндүү кадамдарга барышы керек. Ишин жөндөп алып бара албагандарды кызматтан бошотуп, министрлер кабинети чабалдарынан тазаланышы зарыл. Бул дагы көйгөй маселелер бар көп. Бир жагынан бул өнүк экономика жагынан өскөчү аз болуп атат, 3,5-4%. Бирок аны кандай караса, бир жагынан Украинаны карап көрсөк, Украина менен салыштыруу, алар Украинада 40 миллиондук жашаган кишилери, экономикасы ири бишсен, бирок алар дагы 3,5-4%ке чыкты бишсенчи. Бул мен ойлойм, бул өкмөттүн максаты, чоң максаты, негизги максаты бул туруктуу кармап калганга экономикасы. Аткаруу бийлигинин чабалдыгы өткөн жылы бир катар жетекчилердин чуулуу иштери, андан кийин өз эрки менен кызматтан кеткендери менен белгилүү. Жүзөгө аша турган долбоорлор боюнча калкка маалыматтын жетпей жаткандыгын эске алганда өкмөттүн отставкага кетери күтүлүп жаткан. Өзгөчө жыл жаңыргандан кийин күчөгөн. Бирок 11-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков парламентте жасаган чукул кайрылуусунда да өкмөт жакшы иштеп жатканын, депутаттарга колдоп коюу ишаратын кылган. Ошондон кийин Абылгазиевдин командасынын өткөн жылдагы отчету тармактык комитеттерде, анын ичинде көпчүлүк коалициядагы чалгындай тездик менен жактырып берген. Ал эми оппозициядагы фракциялардагы көпчүлүк депутаттар жазуу түрүндө бир катар долбоорлорду жогорку кеңештин токтому аркылуу өкмөткө сунуштаган. Ушул парламент 3,5 жыл болду иштегенибиз. Кээде биз кичине майдараак токтом кабыл алып коюп атабыз. Келечеги болбогон токтом болуп калып атат. Аткарылбаган токтомдор болуп калып атат. Мына ушул долбоорду жакшылап даярдасаңыздар, өкмөт ошону аткарсын деген ойду айтайын деп атам да. Киреше жана чыгаша бөлүгүндө аткарылбаган чоң кемчиликтер бар. Буну баягы эмне үчүн андай болду экенин түшүндүрбөстөн мен айтып атам, жоопкерчилик. Биз жаран неме кызыл светофордон өттү, мынча миң сом төлөйсүң дедикпи? Анын объяснениясын карабастан. Мыйзам аткарылбагандан кийин да өкмөттүн жоопкерчилигин сиз карадыңызбы мүчөлөрдүкүн? Президенттин ишаратынан кийин өкмөттү отставкага кетет деген сөздөр жокко чыккан. Ошентип 2 күн бою берген министрлер кабинетинин отчетуна 103 депутат макул, бирөө каршы добушун берип, парламент өкмөттүн 2018 жылдагы ишин канааттандырды. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыс Сакибаев, Жума Баян. Кызыломпол кенинин айланасында кызычуу ушул жумада курчуду. Башта маселени тургундар облус, район деңгээлинде гана айтып, чектелип келишкен, бирок ага аткаруу бийлиги такыр маани берген эмес. Балыкчыдагы жергиликтүү коомчулук өкүлдөрүнүн өкмөттүн дарегине айткан ар кандай ачуу сын пикирлеринен кийин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кызыломпол уран кени боюнча өкмөт мүчөлөрү өз ара кеңешип чечим кабыл алганын жарыялады. Тагырага аталган уран кени толугу менен жабылып, аны чалгындоого берилген лицензия чакыртылып алынганын билдирди. Буга чейин айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги менен өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилери Кызыломпол уран кени заманбап коопсуз ыкмалар менен иштетиле турганын айтып, анын зыяны жок деген таризде билдирип келишкен. Уран маселеси боюнча президенттин үн катпаганы жана өкмөт башчысынын жоопкерчиликти мурдагыларга оодарып жатканы коомчулук тарабынан катуу сынга
алынды. Мұны менен қатар уран кени аркылуу жаралган чууда эң өкүнүчтүүсү профессор эколог Эмиль Шүкүрөвдөн сырткары уран боюнча эксперттердин бири да унчукпай отурганы кейиштүү. СССР убагында чалгындоо иштерине Кызыл Омполдогу тоо кен участкаларында жалпысынан 13 000 тонна урандын кору бар экендиги тастыкталган. Ал эми Юразия компаниясынын чалгындоо иштеринин жыйынтыгы боюнча ал жерде жалпысынан 3,5 000 тонна уран деп эле көрсөтүлгөн. Ортодогу чоң айырма көңүлгө ала турчу олуттуу маселе экени талашсыз. Адистердин айтымында Кызыл Омполдогу уран рудаларын казууда эң негизги жана эң арзан ыкма бул ачык казуу ыкмасы эсептелет. Демек, ачык казуу ыкмасында урандын рудасынан чыккан чаң шамал аркылуу Ысык көл жана Нарын облустарына жайылып кетүү коркунучу турат. Урандын рудасы чаңдабаш үчүн аны суулап казууга туура келет. Суу тегеректеги дарыялардан жана жер астынан алынат. Бул Ысык көлдүн тегерегиндеги флора менен фаунаны өзгөртөт. Анын үстүнө ошол райондогу сууну, аны менен кичи жана чоң дарыяларды булгашы толук ыктымал. Карапайым калкты кайгыга салган чоолуу уран маселеси тууралуу кененирээк кийинки материалда. Кызыл Омпол кенинин айланасындагы ызы-чуу ушул жумада курчуду. Башта маселени тургундар облус, райондун деңгээлинде гана айтылып чектелип келишкен. Бирок ага аткаруу бийлиги такыр маани берген эмес. Айласы кеткен жергиликтүү тургундар өткөн аптанын аягында балыкчы шаарына чогулушуп, уран кени чыккан жерге барган. Ушундан кийин гана өкмөт киришүүгө да аргасыз болуп, атайын комиссия түзүп, жагдайды териштирүү үчүн аларды да жерине жиберген. Эки тарап Кызыл Омполдо жолукканы менен бир пикирге келише алышкан эмес. Лучше один раз приехать. Андан көрө бир келип, өз көздөрү менен көрүп, адистерден кеңеш алып, алардан ген боюнча суроолору болсо сурап алышса болмок. Бири башканы айтат, экинчиси дагы бир нерсени айтат, үчүнчүсү такыр эле айтпайт. Жыйынтыгы эмне болду? Митингге чыгышты. Анын максаты эмне? Алар эмне? Илимге же илимдеги изилдөөлөргө каршы чыгып жатышабы? Каяка баратабыз? Азыр эмне 60-70 жылдарбы? Вы протестуете против науки? Биринчи жолугушууда майнап чыкпагандыктан дүйшөмбү күнү кайрадан оом капчыгайында митинг өткөрүлүп, көлдүн тургундарынын сырткары Кочкор районунун Бишкектен баргандар жана жарандык активисттер болуп отуруп 500дай адам чогулган. Анда уранды казууну токтотуу талабы коюлган резолюция кабыл алынып, ага 320 адам кол коюп берген. Ушундай кайдыгерликтин эмесин ойлоп биз кайра 26 мартта митинг өткөрдүк дагы. Анда 500ге жакын киши кол койду, келди, 344 киши кол коюп берди. Анда дагы резолюция кабыл алып талап коюп, биз бир эле талап коюп атабыз азыр. Уран кени ачылбасын, жабылсын, лицензиясы эч кимге берилбесин, токтотулсун. Башта коомчулуктун пикирин эске албагандыктан элдин наразычылыгы акыры аткаруу бийлигин кенди иштетишин токтотуу чечимин кабыл алууга мажбур кылды. Жергиликтүү жашоочулар абалдын мынчалык курчуп, саясатташып кетерин билишкен эмес. Болгону тынч митинг аркылуу элдин үнүн бийликке жеткирип, маселени чечилүүсүн гана көздөшкөн. Бир эмес эки жолку кайрылууга жооп болбогондон кийин элдин кыжырдаануусу күчөп, натыйжада абал саясатташкан. Табыла бербей турган үчүнчү күчтөргө бул окуя чоң олжо болду. Бийлик өзөрү ошентип элди деген тукуруп салып туруп, анан аягында митингтерди кантип басарын билбей, анан кармалап түрмөгө каматып баарын деген саясатташтырып ийет өзү. Бул арада Кызыл Омполдо казуу иштерин жүргүзүп жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясы жагдай боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Анда мыйзамдуу эле иштеп жатканын, жергиликтүү тургундар коюп жаткан дооматтар негизсиз экенин айтып чыкты. Ишти баштап жатканда эле коопсуздук, экология маселесине өзгөчө көңүл бөлгөнүн, ага карабастан уранды казуу иштерин токтотушаарын билдирди. Казылып алынган топурактардан атайын жабдуунун жардамы менен өзүнчө бөлүнүп алынат. Анын эч кандай зыяндуулугу жок. Андан кийин атайын контейнерге салынат. Биз комбинат менен көптөн бери иштеп келе жатабыз. Тажрыйбасы дагы жогору. Коопсуздук жагына өзгөчө басым жасайт. Кандайдыр бир кетирген кемчиликтер боюнча ким укту? Менин оюмча эч ким уккан эмес. Мындан ары да укпайсыңар деп ишендирип кетем. Себеби ишке өзгөчө маани берилет. Оборудование. Бул жумада жогорку кеңеште Абылгазиев башында турган министрлер кабинети өткөн жылдагы аткарган иштери боюнча отчет берди. Анда уран маселеси көтөрүлүп, эл өкүлдөрү элдин наразычылыгы боюнча аткаруу бийлигинин маалыматын укту. Жыйын учурунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандагы Юразия компаниясынын ишмердүүлүгүн, ишканага лицензия берген адамдарды тизмектеди. 11-жылы узартылган геологиялык чалгындоо деп. Ал убакта министр болуп, жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011 жылы май айында
ошол кызыл омпол деп жанагы уран чыкчу жерде деп кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жолу кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. Өкмөттүн өкүлдөрү жергиликтүү тургундарга маалымат бергени менен жашоочулар ага ынанбай турушат. Себеби аткаруу бийлиги убактылуу элди алдап, андан кийин кайра улантууну көздөө деп сыпатташат. Иш токтотулгандан кийин да урандын казылышына каршы тараптар Борбордо бир катар митингдерди өткөрүштү. Геологдордун маалыматында Тоң районундагы Кызыл омполдо 1632 тонна уран, 3338 тонна торий, 33800 цирконий жана 4102 тонна титан магнитинин запасы бар экен айтылат. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдымамутов, Жума Баян. Жыл жаңаргандан бери Борбордук аянтта митинг өткөрүү үчүн кала бийлигине 11 кайрылуу келип түшкөн. Ал эми былтыр болсан 45-ке жеткен. Жалпылап айтканда жаздын келиши менен митингдердин күчөй тургандыгы коомчулукта салтка айланды көрүнөт. Бирок ошол эле учурда Борбордук аянтта жайгашкан ишканалардын, окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаралат. Студенттердин айтымында окуу процессине терс таасирин тийгизет. Жума аралыгында уранга каршы Атамекен жана мекенчил партияларынын лидерлерин түрмөдөн бошотууну талап кылган жана мектептерде акча чогултууга байланыштуу нааразылык акциялары орун алды. Митингдер тууралуу кененирээк кийинки материалда. Бул кафе Бишкек шаарында, ошондой эле Пассоветтик өлкөлөрдө жападан жалгыз ушул ак үйгө көрүнүшү чыккан мекеме болуп эсептелет. Бул жерге көбүнчө ошо чет мамлекеттерден туристтер, коноктор келет экен. Анткени ушул биздин ак үйдү карап алып, кофе ичкенде, чай ичкенде алар жактырышат экен. Муну менен эле катар ушул 150 метр ар жакта Кудайдын куттуу күнү митингдер өтөт. Ушул мекеменин администраторунун айтымында, ошол кандай гана митинг болбосун, ошолорду бир эле кишилерди күн сайын көрөбүз деген жүйөсүн келтирди. Ак үйдүн жанында турак жайлар, жогоруда айткандай кафелер жана окуу жайлары жайгашкан. Жаздын келиши менен байма-бай орун алган митингдер албетте студенттерге, иштегендерге ыңгайсыздык жаратары турган иш. Элбирс имаратына жайгашкан Кыргыз-Орус славян университетинин эл аралык мамилелер факультетинин профессору Алим Дөнөнбаевдин айтымында, митингдер окуу процессине терс таасирин тийгизип, студенттердин билим алуусуна жолтоо болот. Өзүнчө бир эме болуш керек. А бул жерде баягы мындай айтсаңыз, студенттер окуп атса, учебный процесс деген болуп атса, анан кийин эле ошо баягы таң-катың, кыйкырык, бакырык, анан кийин тиги бул баласы эле, анан кээ бирде бул жерден баягы кармашып да кетип атышпайбы, мушташып да кетип атышат. Ошон үчүн ошону токтотуш үчүн просто башка бир жерге бөлүп бериш керек. Окуу жайдын студенттери митингтерге көнүп калгандыгын жашырышпайт, бирок ар дайым кооптонуу бар. Анткени эки инкылапта тең окуу жайдын имараты жакшы эле жабыркаган. Ну, когда я иду в универ, да. Мен окууга келе жатканда күн сайын митингтерди көрөм. Биз көнүп калдык окшойт. Башкысы тынч өтсө эле болду. Жакында эле бир пикет болуп, элдер ызы-чуу болгон экен. Милиция кызматкерлери келип, студенттерди кайтарышты. Сюда пришла милиция и охраняла студентов. Көпчүлүк жарандар ойлогондой мэрия митингтердин тагдырын чечпейт. Башкача айтканда тыюу сала албайт. Болгону коопсуздугун жана тазалыгын көзөмөлдөйт. Шаар бийлигинин маалыматы боюнча 2018-жылы митинг өткөрүү үчүн 45 кайрылуу келип түшкөн. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 3 ай аралыгында эле 11 митинг өткөрүү үчүн уруксат сурашкан. Мэрия тыюу сала албайт. Мэрия ал жөн эле коопсуздугун, тазалыгын, чарбалык иштерин гана кылып берет. Жана эгер ал жер бошобосо, мына альтернативалуу желди көргөзөт. Азыр апрель айына чейин 11 митингге уруксат суранды. Садыр Жапаровго боштондук! Садыр Жапаров акталсын! Бул жума пикеттерге бай болду. Митинг артынан митинг өтүп, ак үйдүн алды тынчыган жок. Маселен 23 апрелде эски аянтта миңдей кыргызстандык Атамекен жана мекенчил партияларынын лидерлерин түрмөдөн бошотууну талап кылган акция өттү. Абактагы саясатчылардын тарапташтары жаңа кабыл алынган кодекстер менен мыйзамдарга байланыштуу түрмөдөгү саясатчылардын ишин кайра кароого укуктук шарттар түзүлүп, тоскоолдуктар болбосун деген талаптарды коюшкан. Бени жана ата-энелерди куугунтуктаа болбосун. Бул күнү депутаттар эл менен бирге митингге чыгышса, эртеси ак үйдүн алдында Новопавловка айылынын тургундары нааразылык пикетке чыгышты. Алар жылына ата-энелерден 26 миллион сом топтогон Чыңгыз Айтматов лицейинин фондун жабылуусун жана директордун жумуштан четтетилишин талап кылышты.
жашынуйлар неме болуп атат. Биз эмне үчүн ушуга көз жумабыз? Азыр эле сүйлөшүп жатсак, мына азыр кепил кылып атпайбы? Митингке чыккандар Билим берүү министрлигинин стат катчысы Жапар Култашев менен жолугушту. Министрликтин өкүлү маселени жакын арада чечип берүүгө убадасын берди. Катуу көзөмөлгө алабыз, урматтуу ата-энелер. Катуу көзөмөлгө алабыз. Ал эми жума күнү уранга каршы митинг өтүп, анда уран казууну токтотуу, уранды чалгындоого жана иштетүүгө уруксат берген кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Анда уран маселеси боюнча президенттин үн катпаганы жана өкмөт башчысынын жоопкерчиликте мурдагыларга оодарып жатканы сынга алынды. Жалпылап карап келгенде жарандар үчүн Борбордук аянт шаардын негизги маданий бөлүгү меселе митинг өтүүчү жайга айлангандай. Айрымдары атайын жумуштан суранып, убактысын коротуп, митингдерди көргөнү келишет. Жумуштарга байланыштуу убанда кире албай калдым. Келсем уже элдер кетип калышат, эч ким көрүнбөйт. Бийлик өкүлдөрү балким элдин үнүн угуп калаттыр. Кандайдыр бир эме менен жеткириш керек да. Бул эми митинг кылса эле сразу келип эле жанагындай каршы чыгып эле бирдекени басып алыш эмес. Маданияттуу түрдө деле митинг өткөрүп, тыныч жол менен эл өзүнүн оюн билдирип кетиш керек бул жерге. Мэриянын маалыматы боюнча 29 апрелде да пикет өткөрүүгө кайрылуу келип түшкөн. Бул сам Ысык Көл облусунун тургундары нааразылык акциясына чыгышат. Бирок кала бийлиги май айындагы майрамдарга байланыштуу уруксат бере албастыгын маалымдашты. Мындан улам жакынкы келечекте митингтерден арылбайт окшойбуз. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Бишкекте күн алыс өтүп жаткан митингтердин катарын Новопавловкадагы Чыңгыз Айтматов атындагы лицейдин окуучуларынын ата-энелери чыккан нааразылык акциясы да толуктады. Алар жылына ата-энелердин 26 миллион сом топтогон мектептеги фонддун жабылуусун жана директордун жумуштан четтетилишин талап кылышты. Бул митингтерге байланыштуу коомчулукта мектептердеги акча чогултуу жана директорлордун иштөө мөөнөтүнө байланыштуу маселелер кызуу талкууда. Мындан улам 20-30 жылдан бери мектепти башкарган жетекчилерди ротация кылуу маселеси кабыргасынан турат. Бирок мыйзам жагынан келгенде карама каршылыктары бар. Учурда министрлик тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайлоо аракети көрүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Ушул нерсе үчүн биздин балдарыбыз 1 айдан бери мектепке жакшы бара албай, зыркырап коркуп жүрөт. Биздин балдарыбызга жана өзүбүзгө куугунтук болбосун. Мектептердеги акча чогултууга байланыштуу ата-энелер нааразычылык митингине чыгышты. Мындан улам коомчулукта бул маселеге байланыштуу талкуулардын кызып турган чагы. Директордун тарапташтары, дежурныйлары неме болуп атат. Биз эмне үчүн ушуга көз жумабыз? Азыр эле сүйлөшүп жатсак, мына азыр кепил кылып атпайбы? Маселен, бул жума аралыгында Ак үйдүн алдына Новопавловкадагы Чыңгыз Айтматов атындагы лицейдин окуучуларынын ата-энелери нааразылык акциясына чыгышты. Алар жылына ата-энелерден 26 миллион сом топтогон мектептеги фонддун жабылуусун жана директордун жумуштан четтетилишин талап кылышты. Мен макул болот элем. Ошол биздин берген акча мектепке жумшалып атса, мектепке жумшалган мен көргөн жокмун. Отчет берилген жок. Отчетту требовать этип, отчет бер десе, биздин лидерлер качып атат, бербей атат. Эмне деген фонд экен, унутуп деле калдым. Ошо башында заявление жаздырган бизде зордоп. Билим берүү министринин орун басарынын айтымында министрлик мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы чыр-чатакка аралаша албайт. Фонддун тагдырын чечүүгө да укугу жок. Ведомство баары мыйзам чегинде болушу шарт дейт. Билим берүү министринин орун басарынын айтымында министрлик мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы чыр-чатакка аралаша албайт. Фонддун тагдырын чечүүгө да укугу жок. Ведомство баары мыйзам чегинде болуусу шарт дейт. Мектептердеги акча чогултуу маселесин ар тараптуу караганга аракет кылдык. Акча чогултуудан тажаган ата-эне редакциябызга телефон аркылуу байланышып, каладагы мектептердин балдарды окууга кабыл алуудагы ставкаларын айтып берди. Анын 2 мектеп жашындагы балдары бар. Мен дагы кайсы мектеп, могу 5-гимназия бар, 64, 68, бүт эле бардыгы. 10-чу мектеп азыр вообще аларда кайнап атат. Талап ошондо канча миңден жогору болуп атат? Эң эле шаардагыларга 5 миңден жогору. Даже кээ бир ортомчу мугалимдер да бар. Мен сени киргизип берем мындай деп туруп. Мектептерге акча берген ата-энелер арабызда арбын болгону менен батынып ачык айткандар жокко эсе. Көпчүлүгү баласына залакасы тийбесин деген таризде жат көрүнүштөргө көз жумуп коюшат. Шаардагы номер 33-гимназия мектебин Айке Сапаралиева 18 жылдан бери жетектеп келет. Бул аралыкта жөнөкөй мектептен математика жана орус тилине басым жасаган Борбордогу күчтүү гимназияга айланган. Тагыраагы алдыңкы 20 мектептин катарын толуктайт. Муну менен катар материалдык техникалык абалы жакшырып, окуу жай толугу менен оңдоп түзөтүүдөн өткөн. Ал эми директор айым ротация маселесин колдобой тургандыгын билдирди. Ошо мектептерди деген ошондой кылгандыктын салымы деген бул мектептин администрациясы, мектептин коллективи, мектептин жетекчисинин деген эмгеги да туурабы?
Анан ал деген ошолордун баарын деген жазап алып турган, ал барат экен тетиякта деген тиги жанагы сырт жакта тетиякта мектептерге же болсо деген мектеп шаардын ортосундагы деген эчтекени кылбай баягы тиги сарайга айлантып койгон мектепке барып туруп аны оңдош керек экен. А тиги жетекчи тияка барып туруп деген жакшы мектепке отуруп караш керек. Ротацияны айрым жетекчилердин колдобой жатышында жүйөсү бар. Бирок 30 жылга жакын убакыт директор болуп туруп, анчейин жакшырбаган мектептер жок эмес. Маселен, каладагы 51-чи гимназияны 26 жылдан бери Суусар Мураталиева жетектеп келет. Жалпысынан 1326 бала билим алат. Имарат толугу менен ремонттон өткөн эмес. Эшигинин алды жаандан кийин көлчүктөргө толуп калган. Биз мектепке баш бакканыбызда Суусар айым ордунда жок болуп чыкты. Ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткан экен. Я знаю, что действительно, да, рассматривается этот... Биз билебиз, ротация маселеси каралып жатат. Мен ойлойм, бул актуалдуу маселе. Ар бир мектепте 5 жыл сайын жетекчилик алмашып турса жакшы болмок. Думаю, правильно. Эксперттердин айтымында жогорку окуу жайларынын ректорлору 5 жылга шайланат, дагы мектеп директорлору 20-30 жылда жетекчилик кызматты аркалайт. Мындай кадам өз кезегинде паракорчулукка, директорлордун өз билимдик аракеттерине шарт түзөт. Башкача айтканда мафияга айлантат. Эти директора обрастают. Директорлар узак мөөнөт бир жерде отурганда тамырлап кетет. Жада калса жергиликтүү бийликтин тилин табат. Шайлоо малында аларга болгон муктаждык дагы өсөт. Көпчүлүк ата-энелер арыз жазгандан коркот. Анткени алардын балдарына туура эмес мамиле болуп калышы мүмкүн деген түшүнүк бар. Значит, учителей. Ал эми билим берүү министрлиги бул көйгөй менен күрөшкөнү менен өтөсүнө чыга элек. Директорлор менен байланышкан маселеде акимдерден тартып жергиликтүү бийликке чейин кийгилишкен учурлар арбын. Бирок бүгүнкү күнгө директор да оңой кетире албайт экен. Сотко эле беришет экен. Кээ бирде акимдер киришип атат. Муну кой, тигини кой деп. Мен так айтам, ар бир эмнени сойсо да касапчы сойсун депчи. Бүгүн билим берүү тармакта өтө кыйын, өтө татаал. Жергиликтүү бийлик киришет. Завхозго чейин койду. Министрлик директорлук кызматка 5 жылдык мөөнөткө дайындоо боюнча 2 жыл мурун токтому кабыл алган. Жакшы иштеген жетекчилер 2-нчи мөөнөткө дайындалышы мүмкүн. Бирок убакыттын өтүшү менен ротация маселесинде жандантуу каралууда. Кайрат Кенжебаев, Дастан Касканов, Жума Баян. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Коомубузда жалаң гана жакшы жаңылыктар болсун деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.